Дүйнөдө 10 мүнөт сайын бир аял киши колду болорун билесизби? Тилекке каршы ушундай үрөй учурган окуялар Кыргызстанда да болуп келет. Жакында эле каза болгон айзиректин өнүмү элибиз үчүн дали болсо айык элек жарабойдон калууда. Бул чыгарылышта урт окмокко, зомбулукка кабылган жана мыкаачылык менен өлтүрүлгөн айымдардын окуяларын тизмектейбиз. Расмий статистикага дагы токтолобуз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Кыргызстанда 2025 жылдын алгачкы 3 айында эле 3000ге жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Алардын 17си боюнча кылмыш иши козголуп, 7 гана сотко өткөн. Жакында эле 37 жаштагы Замира аттуу айымдын бети башы кан болуп жаракат алган. Аны менен бирге тергөөчүгө наразычылыгын билдирип аткан видеолор тараган. Анда зомбулук көрсөткөн жолдошуна эч кандай чара көрүлбөй жатканы айтылат. Келиндин 2 баласы бар. Ал азаттыкка берген маегинде күйөөсүнүн урганынан башы жарылганын, жокчулуктан улам дали болсо дарылана элек экенин, буга чейин деле жолдошу зомбулук көрсөтүп келгенин айткан. Үстүбүздөгү жылдын май айында аялын уурдады делген 41 жаштагы жаран кармалган. Ал жубайынын чачын кыркып, бетин тилген. Шектүүгө карата адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Былтыр 34 жаштагы Рахима Айкынбаева өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Расмий маалыматта анын күйөөсү 27 жолу бычактаганы айтылат. Ал өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Маркумдун 3 баласы жетим калды. Коем буда бирөөдүн баласы эми жашсың. Мейли. Ошо баары бир баягы күйөөсү жок дегиче. Күйөөдүн болгону да жакшы деп мен дагы ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болоорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Касымды өзүм эле салып берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Ошон үчүн түшүмө кирбейт болуш керек деп ойлойм. Мен жараштырбашым керек болчу. Ошол эле жылдын февралында 39 жаштагы Айжан Алкулованын жансыз денеси Бишкектеги батиринен табылган. Аялдын баш сөөгү үч жеринен сынып, мээсине кан куюлуп, кабыргалары сынган. Ал күйөөсү тарабынан сабалып көз жумганы кабарланган. Келиндин 13 жаштагы уулу бар эле. Кылмышкер 15 жылга эркинен ажыратылган. Бул кезинде ошо 1 жашка чыгайын деп калган кези болчу. Кичинекейиндеги. 12 августта ошо бүгүн туулган күнү болчу да. Ошондо 40-ка чыкмак кызымды эч бир энеге, дүйнөдөгү эч бир энеге мындай күндү бербесин. Баланы артында калтырып, боздотпосун. 2024 жылдын аягында 27 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан бычакталып көз жумган. Жолдошу аялын бычактаган соң өзүнө кол салганы маалымдалган. Каргашалуу окуя жубайлардын балдарынын көз алдында өткөн. Ай кызым, ыйлатыптыр да ыйлатып. Билгисиз эмес. Көрсө кызымды ыйлатып жүрүптүр да, ичинде экен да бул. Бүт ичине сактап жүрүптүр да, ичине сактап жүрүптүр да. Былтыр август айында ашпозчу болуп иштеген айымды күйөөсү бычактаганы тууралуу видео социалдык тармактарда тараган. Жабырлануучу журналисттерге берген маегинде буга чейин деле зомбулукка жана коркутуп үркүтүүгө кабылып келгенин айтып берген. Коркутчу аябай. Кетсең эле өлтүрөм дечү. Ушунча жыл өзү деле билип ойлонуп аткандыр. Менден бир жамандык эмес, мен ага өйдө карап катуу да сүйлөй алчу эмесмин. Мен даже кабагымды түйүп сүйлөсөм дагы ушундай мен ыргыт эле чапчу да, колуна эмне тийсе. Кабагыңды эмне ачпайсың деп. Белгилей кетсек, жабырлануучу жолдошу менен бирге жашабай калганына 2 ай болгонун билдирген. Былтыр май айында 23 жаштагы майыптыгы бар келинди күйөөсү көчөдө муунтуп өлтүргөн. Жабырлануучу бул окуяга чейин деле зомбулукка кабылып келген. Ал 10 күндөй ооруканага да жатып чыккан. Маркумдун жолдошу адам өлтүрүү беренеси менен кармалып, 13 жылга эркинен ажыратылган. Жубайлардын 6 жана 3 жаштагы кыздары бар. Ошол эле жылдын март айында 19 жаштагы келинди туугандары 3 жума бою издеген. Дайынсыз жоголгон Асель Жанарбек кызынын телефону менен кийимдери Чоң Чүй каналынын жээгинен табылган. Ал эми анын жансыз денесин каналдан алып чыгышкан. Каргашалуу окуя алдында ал жакындарына билдирүү калтырып, көз жумганына күйөөсү күнөөлүү экенин жазган. Жаш келинди атасы турмушка узатканына 2 гана ай болгон. Маркумдун жакындары милиция кызматкерлеринин ишине нааразычылыгын билдирген. Өткөн жылдын июль айында 25 жаштагы Айтурган Маматкулова Бишкектеги ооруканалардын биринде өзүнө келбей каза болгон. Күйөөсүнүн айтымында келин өзүн өзү өлтүргөн. Бирок маркумдун туугандары келиндин денеси көк экенин айтып, жолдошунун уртукмогунан көз жумду деп айтып чыгышкан. Кийин Айтургандын күйөөсү өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен 2 айга камакка алынган. 2023 жылдын февралында
дагы бир үрөй учурган окуя болгон. Бишкектеги батирлердин биринде 51 жаштагы Алтынай Камзаманованын жана анын 17 жаштагы кызы менен 9 жаштагы уулунун жансыз денеси табылган. Окуя болгон үйдүн видео байкоосуна тартылып калган тасмада бир адам кыздын жансыз денесин көтөрүп үстүңкү кабатка чыгып баратканын көрүүгө болот. Кылмышка шектүү катары УКМКда 15 жыл иштеп кеткен. Жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлигин койгон 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Өлтүрүлгөн 3 адамдын бири 9 жашар бала шектүүнүн уулу болгон. Сот Ашыралиевди өмүр бою эркинен ажыраткан. Ал сот процессинин жүрүшүндө күнөөсүн моюндаган эмес. 2023 жылдын сентябрында кулак мурду кесилген келиндин окуясы кыргызстандыктарды дагы бир ирет силкинткен. 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын күйөөсү Азамат Эстебесов окуя боюнча күнөөлүү деп табылып, 20 жылга эркинен ажыратылган. Кийинчерээк Эстебесов бул каргашалуу окуя болгонго чейин зордуктоо беренеси менен күнөөлүү деп табылып, бирок пробациялык жаза өтүп атканы аныкталган. Буга чейин 2 жолу операция жасалып, үчүнчүсү пландаштырылып атканын Ногойбаева быйыл май айында социалдык тармактардан билдирген. 2020 жылы күйөөсү аялынын мойнуна дөңгөлөк илип, аяосуз сабаганы тууралуу видео социалдык тармактарда тарап, кызуу талкууга алынган. Колдонуучулар окуянын каарманын жазага тартууну талап кылышкан. Райондук милиция бөлүмү жазык кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен иш козгоп, шектүүнү убактылуу кармоочу жайга киргизген. Бирок сабалган аял тосмо арыз жазып, жолдошун кечиргенин айтып чыккан. 2021 жылы 27 жаштагы Айзада Канатбекова ала качууга кабылган. 2 күндөн кийин анын сөөгү борборго жакын жерден табылган. Аны уурдаган адам кызды зордуктап, андан соң кийими менен муунтуп өлтүргөн. Андан кийин ал өз жанын кыйган. 2018 жылдын май айында ала качуунун курмандыгы 19 жаштагы Бурулай Турдалы кызы болгон. Кызды ала качып бараткан учурда 29 жаштагы жигит кармалган. Ал милиция бөлүмүндө кызды бычактап, андан соң өзүнө кол салган. Бурулай Турдалы кызы ооруканадан өзүнө келбей жан берген. Бул кылмышка жол берген 5 милиция кызматкерине шалакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 2024 жылы 29 майда үй бүлөлүк зомбулук үчүн жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламент жыйынында талкууланган. Айрым депутаттар эркек адам үй бүлөгө зомбулук кылбайт, аялга апаат болбойт деген жүйө менен мыйзамга каршы добушун берген. Эл өкүлдөрү коомчулукту салт менен жашоого үндөгөн. Кыргызстанда жыл сайын 20-30 аял киши колдоо болот. Былтыр 17 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул көрсөткүч 2023 жылга салыштырганда 32%га өскөн. 2023 жылдын жыйынтыгы менен аялдардын тынчтык жана коопсуздук индекси боюнча отчетунда Кыргызстан аялдары үчүн кооптуу өлкө деп таанылган. Дүйнөлүк рейтингде өлкө 95-орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен акыркы орунду алган. Рейтингде коңшу өлкө Өзбекстан 94-чү, Тажикстан 90-чү, Казакстан 70-орунду ээлеген. Ал эми Түркменстан 58-орунду ээлеп, аймактагы кыйла коопсуз өлкө катары сыпатталган. 2024 жылдын ноябрь айында Бириккен Улуттар уюму айымдардын өлтүрүлүшү боюнча расмий пресс-релиз жарыялаган. Документте дүйнөдө күн сайын 140 аял эркектин колунан же үй бүлө мүчөсү көрсөткөн кордуктан улам казалар айтылат. 2023 жылы дүйнөдө 85 000 кыз келин күйөөсүнүн же чогуу жашаган адамынын колунан каза болгону айтылган. Коомдогу болуп жаткан бул сыяктуу окуялардын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрүү керек? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.